Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Бул чыгарылышта 13 августта баштала турган Көкбөрү боюнча дүйнө чемпионатынын чучу кулагы кандай болду? Мелдештин ачылыш оюнунда кайсы командалар ойнойт айтып беребиз. Ошондой эле ынтымак Алтын Альянс командаларынын курамдарын дагы тааныштырабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн 11 август күнү алдыдагы мелдешке чучугулак ташталды. Кыргыз-казак оюнунда Көкбөрү Федерациясы чучугулак таштабастан эки өлкөнүн командаларын өз-өзүнчө тайпага бөлүп коюшту. Тактап айтканда А тайпасында Достук, Ынтымак, Сары Өзөн жана Мурас командалары жайгашса, Б тобунда Түркистан, Шымкент, Астана жана Жети Суу клубтары орун алды. Мындай чечимге мен нааразы болдум. Анткени биз күткөн кыргыз-казак оюндары эми жарым финалда гана болушу мүмкүн. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Муну менен эки өлкөнүн ортосундагы оюндар биз күткөндөн көп эмес, 1-2 гана боло турган болду. Сиздер бул чечимге кандай ойлойсуздар? Пикир калтырыңыздар. Оюндардын графигин айтсак, 13 август күнү биринчи оюнда Ынтымак менен Сары Өзөн беттешти. Экинчи оюнда Достук Мурас менен күч сынайт. 12 команда катыша турган дүйнө чемпионатынын чучугулагы төмөнкүдөй ташталды. А тайпасы Екатеринбург, Алтай, Караганда, Б тайпасы Жаштык, Игилик, Алтын Альянс, С тайпасы Москва, Красноярск, Новосибирск, Д тобу Өзбекстан, Оғанстан жана АКШ. Эми Ынтымак командасынын курамы менен тааныштыралы. Биринчи номер Жоки Орозбаев, Мустанг, экинчи Дастан Сагынбек уулу Падыша менен, үчүнчү Норус Ратбек уулу Аватар, төртүнчү Тойчу Коргонбаев, Минген Аргымагы Керкашка, бешинчи Эрлан Төлөбеков, Чаткал, 6-чы Данияр Искендеров, Байрак, 7-чи Кушчубай Идис уулу Байтору, 8-чи Аскат Искендеров, Тарлан, 9-чу Бакыт Төлөгөн уулу Арсус, 10-чу Нуржан Мелисбек уулу Пегас, 11-чи Майрамбек Рыспеков, Каркыра, 12-чи Өмүрбек Эсен уулу Герб. Команданын жетекчиси Дастан Жумабеков, машыктыруучусу Жоки Орозбаев, сайыпкери Эсенжол Кудайбергенов. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул курамда Аудасбек Мырзабек уулу менен Турат жок. Алардын ордунда Бакыт Төлөгөн уулу жана ошондой эле команданын жетекчиси Аскат Искендеров кайрадан курамда. Ынтымак бул курам менен чемпион боло алабы? Ой, пикир калтырыңыздар. Жана ошондой эле маанилүү нерсе, Нуржан бул турнирде Пегас менен оюн көрсөтөт. Нуржан менен Пегас бири-бирин толуктай алабы? Ой, пикир калтырыңыздар. Бакуат талас, же болбосо Альянс Алтын командасынын курамы төмөнкүдөй. Биринчи Бекбото Дамир уулу Альфард, экинчи Таянычбек Талантбек уулу Синдар, үчүнчү Эдилжан Туктогул уулу Острый, 4-чү Абсамат Догдурбек уулу Капля, 5-чи Саламат Жанузаков Арча Тору, 6-чы Нурсултан Райымбек уулу Жанчар, 7-чи Майрамбек Бекмырза уулу Маймак, 8-чи Маданбек Алтынбек уулу Көк Серек, 9-чу Сыймык Бакир уулу Беш Кашка, 10-чу Ыскак Кайсипов Бейпил, 10-чу Нурбек Ашымбек уулу Мырза Тору, 12-чи Эржан Төлөбеков Туман. Команданын жетекчиси Азамат Жумаев, машыктыруучусу Нурлан Мамбетов. Достук командасынын күйөрмандары үчүн дагы бир жакшы жаңылык. Алаток командасына чабылган Туман аттуу ырмак эми Достукка ойнойт. Урматтуу күйөрмандар, каналга жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар.